Түзөөдө Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Британия Европа биримдиктен чыгууну тандагандан кийин Европанын жетекчилери сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Ал тапта Британиянын министрлери финансылык базардагы олку солкуну турукташтырууга аракет кылышууда. Британиядагы референдумдан кийин Польшалык мигранттар тууралуу адепсиз сөздөрү бар баракчалар таратылып, полиция окуяны териштирүүдө. Дүйнөдөгү эң чоң бакалар тукум курут болуп кетүү коркунучунда. Окумуштуулар аларды сактап калыш үчүн адаттан тыш кадамдарга барууда. Германиянын жана Франциянын жетекчилери бүгүн сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Британиядагы референдумдун жыйынтыгын талкууга алышууда. Ал тапта Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон өкмөт өкүлдөрү менен жыйын өткөрүп, өлкөнүн эмдиги кадамдарын аныкташууда. Лондон баалуу кагаздар рыногундагы олку солкуларды турукташтырууга аракет кылганы менен экономикалык кесепеттер сөзсүз болору айтылууда. Референдум алдында Британиянын каржы министри экономикалык кесепеттер тууралуу эскертүү жасаган эле. Эми айтканындай болуп, өзү каржы базарын сооротууга аракет кылып жатат. Британ экономикасын туруктуу кармай аларымды эл аралык инвесторлорго жана мекендештериме жеткиришим керек. Мен бул ишке баш оту менен киришип жатам. Экономикадагы оңдоп түзөөлөргө көңүл бурууну улантабыз. Осборн банктар жакшы каржыланганын айтып, экономиканы туруктуу кармоо үчүн план бар деп ишендирди. Бирок анын сөзүнө Британ саясатындагы башаламандык көлөкөсүн түшүрүүдө. Дэвид Камерон октябрь айында кызматтан кеттерин айткандан кийин ким жаңы премьер-министр болуп келери белгисиз. Оппозициядагы партиянын лидери Джереми Корбин бир катар кесиптештеринин колдоосун жоготту. Ал кызматтан кетсин деген чакырыктар күчөдү. Рыноктарда жаңы парламенттик шайлоо жарыяланып кетпейби, ал туңгуюкту тереңдетпейби деп кооптонуу бар. Бүгүн фунт стерлингдин куну турукташканы менен төмөндөө токтой элек. Айрым биржалар убактылуу ишин токтотуп, акциялардын наркы түшүп кетти. Инвестиция багытында тынчсыздануу көп. Референдум жыйынтыгы кайчы пикирлерди жаратып, элдин ипотекалары, баалар жана жумуш орундары боюнча кабаттырланууларга жол ачты. Эми Британия евро биримдиктен башка аймактардан эмне таба алат деген суроо турат. Британиянын полициясы референдумда тургундардын көбү Европа биримдигинен чыгууну колдогондон кийин жек көрүүчүлүккө байланыштуу окуяларды териштирүүдө. Польшанын Британиядагы элчиси Кембридж шаарында польшалык тургундардын үйүнө жана көчөлөрдө адепсиз сөздөрү бар баракчалар таратылганын айтып, өкмөт буга жол бербеш керек деп белгиледи. Кастыкты козготкон билдирүүнү 11 жашар бала таап алган. Референдумдун жыйынтыгы жарыялангандан бир нече саат өтпөй Матес Велна мектепке баратып бул кагазды көргөн. Анын улуту поляк, Англиянын Хантингтон аймагында үй бүлөсү менен 3 жылдан бери жашап келет. Ал бул билдирүүдөн кийин өзүн кандай сезди? Бул өтө орой, мен полякмын. Чындап өкүнүштүү, дейт ал. Мен бул өлкөдө жашайм, салык төлөйм. Эмне үчүн мекениме кайтышым керек? Польша эмес, бул өлкө менин мекеним болуп калды, дейт анын атасы. Хантингтон европалык жумушчулар келип отурукташып калган көп шаарлардын бири. Аймакта узак мөөнөттүү расизм жок. Полиция өткөн жумадагы окуяны иликтеп жатат. Соңку 72 саатта расизм окуялары күчөгөнү тууралуу полицияга жана социалдык түйүндөргө билдирүүлөр келип түшкөн. Польшанын элчилиги өз жарандарына каршы расисттик көз караштардан улам нес болуп турганын айтып, жабыркаган жарандарын ачык айтып чыгууга үндөдү. Лондондун мэри Садык Хан мусулмандар да жагымсыз жагдайларга туш болгону тууралуу кабарларга кабат эркенин айтты. Мусулмандарга каршы жек көрүүчүлүктү тутандырган окуялар жана расисттик маанай күчөй түштү. Бул референдумдун жыйынтыгына байланыштуу. Кылмышкерлер силерге каршы добуш бердик, силерди мындан ары каалабайбыз деген сөздөрдү колдонуп жатышат. Референдум маалында ЮКИП партиясынын жардактары расисттерди шыктандырат деген кабат урланып болгон. Партиянын жетекчиси дооматтарды четке каккан. Лондон полициясына келип түшкөн арыздар өткөн жылы көбөйгөн. Бирок ал көп кишилер бул маселеге көңүл бургандыктан болушу мүмкүн. Эми бул үй бүлөнүн башынан өткөн окуя жөн гана эң баштыкпы? Же тарыхый референдумдан кийинки кастыктын толкунуу деген суроо турат.
Түз ободо BBC, эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 6 жылдан кийин Түркия менен мамилени оңдоо Израиль үчүн маанилүү экенин баса белгиледи. 2010 жылы Израилдин аскерлери Газа тилкесине гуманитардык жардам көрсөткөнү бараткан түрк кемесине кирип, 10 активистти атып өлтүргөндөн кийин эки тарап дипломатиялык алакаларын үзгөн. Ирактын аскердик расмийлеринин айтымында, Фалужа шаары өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтон бошотулду. Башкала Багдадтан 50 чакырым алыстыкта жайгашкан Фалужа шаарын өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ 2 жыл мурда басып алган. Ирактын армиясы шаарды кайтарып алыш үчүн аскердик операциясын 1 ай мурда баштаган. Испаниянын өкмөт башчысы Мариано Рахой партиясы парламенттик шайлоодо жеңишке жеткенден кийин 1 айдын ичинде коалициялык өкмөт түзөбүз деп билдирди. Жекшемби күнү өткөн шайлоодо элдик партия жеңишке жеткени менен көпчүлүк орун алган жок. Дүйнөдөгү эң чоң бакалар тукум курут болуп кетүү коркунучунда турат. Аларды сактап калыш үчүн Англиянын түндүк батышында атайын бакаларга үй курулду. Окумуштуулар бул кадам акыркы чара экенин маалымдашууда. Дүйнөдөгү жок болуп бараткан эң чоң тоо бакаларынын бири. Аны тоок бака деп атап коюшат. Буганын көлөмү жана Кариб аймактарында тамак катары колдонулганы себеп болгон. Бирок башка амфибиялардын санын кыскарткан хитрит деген оорудан улам бул бакаларда кырылып калуу коркунучунда турат. Эми экологдор бакаларды изилдеп 12 жуп баканы атайын кеме контейнерлеринде багып жатышат. Алардын арасында генетикалык жактан бири-бирине туура келген 8 бака жуп-жуп болуп багылууда. Окумуштуулар бул жол аркылуу тоок бакаларынын жаңы муунун өстүрүүнү көздөп жатышат. Биз бул жерде колдон келген аракетти көрүп жатабыз. Бакаларды көбөйтүп өстүрүү үчүн аларды өздөрү көнгөн шартка жөнөтүү керек. Эми түндүк Англиядагы кичинекей тропикалык бейиш жоголуп бара жаткан жандыктар үчүн жаңы жашоонун башаты болуп калышы мүмкүн. Эми спорт дүйнөдөгү эң мыкты футболчулардын бири деп саналган. 29 жаштагы Лионел Месси Аргентина курама командасына башка ойнобойм деп билдирди. Аргентинанын капитаны Месси Барселона клубу менен ири жеңиштерге жеткени менен Аргентина курама командасы менен кубокко жете алган жок. Америка кубогунун финалында Месси пенальти киргизе албай Чили утуп кетти. Футбол боюнча Европа чемпионатында бүгүн кызыктуу оюндар болот. Италия менен Испаниянын беттеши жакын арада башталат. Андан кийин Англия Исландия менен күч сынашат. Исландия көптөрдү таң калтырып, тайпалык баскычтан өткөнү менен Англия жеңишке жетебиз деп турат. Теннис атактуу Уимблдон чемпионаты башталып, биринчи баскычта дүйнөнүн биринчи ракеткасы Новак Джокович британиялык Джеймс Вордини оңой эле утуп алды. Ал эми аялдардын арасында Уимблдондун 5 жолку чемпиону Виннис Уильямс хорватиялык Донна Векичти оңой эле жеңип алды. Жаңылыктардын соңунда Литвадагы адаттан тыш сулуулук конкурсун көрсөтө кетели. Рамыгала шаарчасында эчкилердин 7-чи сулуулук конкурсу өтүүдө. Конкурска тургундар эчкилерин жасалгалап, эң мыкты жаныбарларын тандайт экен. Жеңүүчүлөр торт жана бал алышат. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан Британия эмне үчүн Европа биримдиктен чыгууну тандады деп аталган макалабызды окусаңыз болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн BBC Кыргыз деп издеңиз. Биздин бул даректерибизге блог, макала жазып, сүрөт жөнөтсөңүз, биз аларды чыгарып коебуз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.